Рахмат. Ошондо деген биз нотариалдык иш-чаралар боюнча бааларды арзандатып атабыз, Туура айтасыз. Мен практикамда мен аябай ыраазычылык айткым келет. Биринчи жолу штрафтарды көбөйтпөй дегендей азайтканыңыздар туура болуп атат. Ошондо деген расмий азыр окуп койдуңуздар да суммаларды кайсы канчага арзандатып жатканыңыздар. Ооба, бул жерде көрсөтүлүп Окулду, атат. Ооба. Ошо бияктан деген 1000 сомду 300-кө түшүрүп атыптырсыңар. Абдан эл да ыраазы болуп туруш керек. Бул туура чечим болуп атат. Менде мындай суроо. Биякта сиз айтып аткандай кадастр мүчөсү ким отурат? Сизби? Бизде регистрация, ошол кадастрда инвентаризация жерлер боюнча бүттү эле? Инвентаризациясы 2018 жылы толук, 2028 жылы толук аяктойбуз деген. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени ошол убакта деген жанакы легализация, амнистия деген маселелер биз парламенттен көтөрүп атканда инвентаризация бүткөндөн кийин ошол ишке ашырылат деди. Эми ошол амнистия, легализацияларды бүтүрүп атабыз, аягына чыктыкпы, чыккан жокпузбу? Амнистия боюнча аягына чыга элекпиз. Негизинен мыйзамдаштырылуучу легалдаштырылууга жаткан участоктордун көп нерсеси мыйзамдаштырылды. Сиздердин карооңуздарга биз азыр 2-3 окууга ошо жер мамилелери, жер амнистиясы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору азыр сиздердин карооңуздарда. Ал жерде жанагы ошо шахмат түрдө калып калган жана башка участоктор боюнча сунуштар кирет. Ошол мыйзам кабыл алынса толугу менен бүткөрүүгө аракет кылабыз. Шахмат түрдө калып калган жерлер боюнча, жаңы конуштар боюнча, дачалар боюнча алардын тагдырлары кандай болот? Санитарный зона болуп калгандар, анан шахмат түрүндө болуп калганда ортосунда деген соц объекттер кирбей калган учурларды кантип чечесиздер? Ошол нерсенин баарын ушу жаңы өзгөртүүлөргө сунуштап жатабыз. Буюрса 15-16 күнү комитеттин жыйыны болот. Ошол Мыйзам даяр да. Мыйзам даяр, кароого кирилген биринчи окууда. Алдын ала кыскача айтып койбойсуздарбы? Күчкө салып аларды көчүртөсүздөрбү? Жокко чыгарасыздарбы? Кандай болот? Жок, азыр мамлекеттик комиссия түзүлүп жатат. Ошо мамлекеттик комиссия ошондой жерлерди баардыгын точечно карап, мыйзамдаштырууга аракет кылабыз. Эгер мектеп сала турган участокто үй салынып алса жаңы конушта, аларды кетиресиздерби же легализация болобу? Ал ошо шаар куруу документтерине ылайык жүргүзүлөт. Эгер шаар куруу документтерине өзгөртүү киргизүү мүмкүн болбогон болсо, жанагындай санитардык же башка талаптар аткарылбаган болсо, анда алар сөзсүз түрдө бузулушу керек. Анан дагы бир суроо, жанакы бизде госрегистрде сделкалар боюнча чет өлкөлүк жарандар сделкаларды өткөрүп атат деген бир чоң талкуу болуп атат эл арасында деген. Ушул боюнча сиздерде маалыматтар барбы? Ооба, өткөндө бул боюнча маалымат бергенбиз. Бизге бүгүнкү күнгө карата 19845 жаран ошо кыймылсыз мүлккө ээ болот, ээлик кылат. Анын негизинен мындай статистикасын карап көрсөк, 90% ошо Россия өлкөсүнөн келген жарандар, ал ошол эле биздин эле Россиянын жарандыгын алган жарандар деп айтсак болот. 3000ге чукул кыймылсыз мүлк республика боюнча ошо азыр баягы Кытай жарандары жөнүндө маселе болуп атпайбы? 3000ге чукул кыймылсыз мүлк ушу Кытай жарандарынын менчигинде турат да. Бирок айта кете турган дагы бир нерсе бар да. Биз деген ошол улуксат бергени менен анан дали возможность передавать по наследству деген чоң суроо болуп атат да. Ошону билесиздер да. Ооба. Эл арасында деле бул чоң талкуу болуп атат. Центральный Азияда биз бир эле мамлекет биз экенбиз. 49 жыл берген. Калгандары Өзбекстан 25 жыл менен чектептир. Анан чектегени менен анан мураскерлиги жок экен да, бизде бар экен. Ошону сиздер тараптардан дагы биздин тараптардан ошондой өзгөрүүлөр келсе каршы болбойсуңар да? Жок, каршы эмеспиз. Всё, рахмат.